14-нөн 27 январга чейинки аралыкта Бишкек шаарында убактылуу жашап жаткан чек ара аймактарынан келген Баткен жана Лейлек районунун тургундарына акысыз көмүр таратылды. Жалпы 1000ден ашуун үй-бүлө көмүр менен камсыз болду. Бизге жардам көрсөтүп аткан жетекчи Танымбек Алимбаевка рахмат айтабыз. Ушунчалык элге көмүр берип атат. Бардык ушу бийликтегилерге ийгилик иштерине жакшы ушундай иштерди аткара берсин. Ana mon taratılıp atkan uğup geldik. Allah razı olsun. Bugün günü öte el muhtaç bolup turgan uçurda. Orusça aytkanda вовремя берилип атат да бул. Allah razı olsun. Ушул демилген көтөргөн президентибизден, жалпы ушул иштин артынан жүрүп аткан кызматчылардан таратып кагаз жүзүндө жоопкерчиликти мойнуна алып жазып аткан, элге таратып аткан бардык ошол жерде иштеп аткан мына Шамшыхан абаларымдан Allah razı olsun. Келгенибизге 1,5 жыл болуп калды да. Анан биз Тажикстанга жакын жашаганга байланыштуу балам көп, качып тажадык уже. Анан ошо бул жакта квартирада турабыз. Ошо көмүр берген эмелерге рахмат. Өткөн жылдын сентябрь айында болгон чек арадагы куралдуу жаңжалда Бишкек шаарына убактылуу баш калкалоо үчүн келгендердин арасында үйүнө кайта элек үй-бүлөлөр бар. Алар негизинен турак жайсыз калгандар. Мындан улам аларга мамлекет тарабынан ар тараптуу материалдык колдоолор көрсөтүлүп келет. Бул жолу 530 тоннадай көмүр акысыз берилди. Бир үй-бүлөдө бул жерде 300 килограммдан 1 тоннага чейин көмүр таркатылып берилип атат. Себеби бул үй шартына байланыштуу, баягы жабыркаган деңгээлге байланыштуу мына ушундай ар бир жаранга көмүр таратылып берилди. Тургундардын тизмеси жергиликтүү бийлик, айыл өкмөттөр тарабынан такталып берилди. Андан сырткары бул жерге келгенден кийин Бишкек шаарында, Чүй облусунун аймагында тизмеге кирбей калган атуулдар була активист, ошо айылдын өзүнүн демилгелик топтору биргеликте кайрадан кошумча тизмелер такталды да, ошонун негизинде бүгүнкү күндө көмүр таратылып берилди. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин маалыматына таянсак, учурда чек арадан барып Бишкекте 691 үй-бүлө жашап жаткан болсо, Чүй облусунун аймагында 842 үй-бүлө убактылуу баш калкалоодо. Айжамал Абдыкарова, Бекбол Бакыт уулу, Салам Медиа, Бишкек.